Ак көйнөк кийген кыз. Автор Леора. Айылдын четинде чоң көчөдө бир кыз акырын басып келе жатты. Үстүндө аппак көйнөк. Көйнөгү өтө эле жөнөкөй болчу. Эч кандай кымбат саймасы, жалтыраган ташы жок. Бирок күнгө чагылышкан ак кеземе алыстан эле көзгө көрүнүп турду. Кыздын аты Айдана. Ал бүгүн 20 жашка толгон. Бирок анын жүзүндө 20 жаштагы кызга тиешелүү жеңил күлкү жок эле. Көзөрү көп нерсени көргөн адамдыкындай токтоо. Анын апасы кызынын ак көйнөгүн тиккенде, "Кызым, ак кийимди аябай жакшы көрөсүң деп сураган. Айдана жылмайып, "Ак түс кир болсо да дароо билинет, апа. Адамдын жүрөгү да ошондой болсо жакшы болмок деген. Апасы кызынын сөзүн түшүнбөй туруп эле, "Эмне деген сөздөрдү айтып калдың, жашсың да" деп күлүп койгон. Айдана да күлгөн. Бирок ошол күлкүнүн артында эч ким билбеген чарчоо бар эле. Ал чарчоону кыз өзү гана билчү. Айдана 3 бир туугандын улуусу болчу. Айданадан кийин иниси Бекжан, эң кичүүсү Айгерим сиңдиси бар эле. Атасы эрте эле дүйнөдөн өткөн. Ошол убакта Айдана 14 жашта эле. Атасынын сөөгү коюлган күнү ал биринчи жолу чоң адамдардын кайгысын түшүнгөн. Апасы күндө кечке үн катпай отуруп калган. Иниси болсо, "Апа, атам качан келет?" деп кайра сурай берчү. Апасы жооп бере албай, баласынын башын сылап гана койчу. Ошол күндөн кийин Айдана бала болууну токтоткон. Ал мектепке барып келип, үйлөрүн жыйнаштырып, тамак ашын жасайт жана иниси менен сиңдисинин сабактарын даярдатат. Апасына жардам берет. Кээде өзү да чарчайт. "Апа, мен да кызмын го" деп ыйлагысы келчү. Бирок үн чыгарып айтчу эмес. Анткени апасынын чарчаганын көрүп турчу. Айдананын апасы Гүлмира көп иштечү. Эртең менен эрте туруп, элдин үйүнө нан жаап, кээде үй тазалап, кээде кийим тигип акча тапчу. Колдору дайыма орой болуп жүрчү. Кыз ошол колдорду караган сайын жүрөгү ооручу. Бир күнү Айдана апасынын колун кармап, "Апа, колуңуз эмнеге мынчалык каарып кетти?" деди. Гүлмира күлүп, "Кол каарыбайт кызым, адам каарыйт" деп койду. "Сиз али жашсыз да. Балдарды жалгыз чоңойткон аял тез каарып калат экен" деди. Айдана жооп бере алган жок. Ошол түнү ал көпкө чейин уктай албай жатты. Апасынын сөзү жүрөгүндө жаңырып турду. Балдарды жалгыз чоңойткон аял тез каарып калат экен деген. Ошондо Айдана өзүнө сөз берди. Апасын эч качан жалгыз таштабайм деп. Айдана мектепте жакшы окуучу. Айрыкча адабиятты жакшы көрчү. Мугалими: "Айдана, сенин сөзгө болгон сезимиң күчтүү. Келечекте жазуучу болсоң болот" дейчү. Кыз жылмайып гана койчу. Жазуучу болуу жөнүндө кыялданчу. Бирок кыял адамдын курсагын тойгузбайт деп ойлочу. Ошондуктан мектепти бүткөндөн кийин шаарга барып иштеп, үй бүлөсүнө жардам берүүнү чечти. Ошондо анын жашоосунда Нурбек пайда болду. Нурбек кошуна айылдагы бала эле. Экөө мектепте бир иш-чарада таанышкан. Ал Айдананын көп сүйлөбөгөнүн жактырчу. "Сен эмнеге дайыма ойлонуп жүрөсүң?" деп сурачу. "Билбейм. Адам ушунча көп ойлонобу? Кээде ойлонууга туура келет." "Эмнени?" Айдана бир аз унчукпай туруп, "Үйдөгүлөрдү" деди. Нурбек ошондо биринчи жолу анын артында чоң жоопкерчилик турганын түшүнгөн. Нурбек Айданага көп нерсе убада кылган жок. "Сени бактылуу кылам" деген чоң сөздөрдү айткан жок. Болгону "Кыйналып калсаң мага айт" дечү. Кыз үчүн ушул сөзүнүн өзү чоң нерсе болчу. Бир күнү экөө айылдын сыртындагы жолдо басып баратышты. Күз мезгили. Дарактардын жалбырактары жерге түшүп жаткан. Нурбек: "Айдана, сен шаарга кетесиңби?" деп сурады. "Ооба, качан?" "Мектепти бүтөөрүм менен." "Анан мени унутасыңбы?" Айдана күлүп койду. "Унутуш үчүн адамдын жүрөгүндө бирөө болуш керек" деп. "Мен бармынбы?" Кыз жооп берген жок. Бирок жүзүнүн кызарганынан Нурбек жоопту түшүндү. Ошол күндөн кийин алардын ортосунда айтылбаган бир сезим пайда болду. Мектепти бүткөндөн кийин Айдана шаарга кетти.
Ал жерде таяжесинин үйүндө жашап, кичинекей кафеде иштеп баштады. Эртең менен эрте чыгат, кечинде чарчап келет. Кээде буттары ооруп, төшөккө жыгылгысы келчү. Бирок ай сайын айлыгын алганда айылга акча жөнөтүп турчу. Кызым, өзүңө да калтыр десе, мага жетет деп. Кийим алып ал, кереги жок. Курбуларыңдай жашачы сен дагы деп апасы боорорчу. Айдана күлүп койчу. Менин курбуларымдын максаты башка деп. Апасы анын сөзүнө таң калчу. Айдана болсо чындыгында бир гана нерсени кагалоочу. Үй бүлөсү кыйналбасын деп. Шаардагы жашоо айылдагыдай эмес эле. Бул жерде эч ким сенин ким экениңди билбейт. Эч ким сенин атаңдын өлгөнүн, апаңдын жалгыз калганын, эниңдин ооруп жүргөнүн билбейт. Баары сенин эмне иш кыла алганыңа гана карайт эле. Кафеде иштегендердин арасында ар кандай адамдар бар болчу. Кээ бирлери Айдананы унчукпаганы үчүн текебер дешчү. Кээ бирлери айылдык кыз деп шылдыңдашчу. Ал эч кимге таарынчу эмес. Кечинде үйүнө келип, күзгүнүн алдында туруп, чыда Айдана, баары өтөт дечү. Ошентип күндөр өтүп жатты. Бир күнү Нурбек шаарга келди. Айдана аны көргөндө жүрөгү башкача согуп кетти. Келдиңби деди ал акырын. Сени көргөнү келдим деди. Ата энеңчи? Алар билишет. Нурбек көп өзгөрүптүр. Бирок көз карашы ошол бойдон. Экөө шаардагы сейилбакта отурушту. Айдана, мен сени күттүм деди Нурбек. Кыз башын жерге салып, мени күтпөшүң керек эле. Эмнеге? Менин жашоом жеңил эмес. Нурбек ага, сенин жашооң жеңил болсун деп эмес, сени менен бирге болоюн деп күттүм деди. Айдананын көзүнө жаш келди, бирок ал ыйлаган жок. Нурбек Айданага үйлөнүү сунушун айтты. Кыз сүйүнгөн, бирок ошол эле учурда корккон. Анткени нике жөн гана сүйүү эмес экенин ал жакшы билчү. Мен апамды таштай албайм деди Айдана. Эним менен сиңдим бар, иштешим керек. Кээде апама жардам беришим керек болот деди. Нурбек болсо, сен таштабайсың да аларды. Алар да сенин үй бүлөң, иштеп жардам бересиң деди. Айдана биринчи жолу жүрөгүндө тынчтык пайда болгонун сезди. Балким, бакыт ушундай жөнөкөй нерседир. Сени өзгөртүүгө аракет кылбаган адамдын жанында өзүң болуп жашоо. Үйлөнүү тоюна даярдык башталды. Айдана кымбат көйнөк алгысы келген жок. Ал жөнөкөй ак көйнөк тандады. Апасы, кызым, коозурагын алалы деди. Мага ушусу жагат. Эмне үчүн? Айдана көйнөктү карап, ак болгону үчүн деди. Эмне ак көйнөк кийгендин баары эле бактылуу болобу деди апасы. Кыз бир аз ойлонуп, жок. Анда, бирок адам бакытты өзү таза кармашы керек. Апасы кызынын чекесинен өөп, бактылуу бол кызым деди. Той күнү айылдын көчөсү адамдарга толду. Кыздар күлүп жатышты, балдар чуркап жүрүштү, музыка жаңырып турду. Айдана болсо ак көйнөгүн кийип, күзгүнүн алдында турду. Ал өзүн тааныбай калгандай болду. Кечээ эле мектепке чуркап барган кичинекей кыз бүгүн келин болуп жатат. Апасы артына келип, кызым деди. Айдана бурулду. Экөө бири-бирин карап, көпкө унчукпай турушту. Андан кийин апасы кызынын чачын оңдоп, бактылуу бол кызым, келин болуп барганыңда өзүңдү жоготпогун деди. Бул сөз Айдананын жүрөгүндө калды. Алгачкы күндөрү баары жакшы болду. Нурбек Айдананы аябай сыйлады. Бирок кайын журтта жашоо башкача экен. Кайненеси Зуура эне жаман аял эмес болчу. Бирок өзүнүн түшүнүгү бар эле. Келин деген эрте турушу керек. Келин үйдү карашы керек. Келин күйөөсүн сыйлашы керек. Айдана баарын кылды. Эрте турду, тамагын жасап, үйүн жыйнады, жумушка да барып жүрдү. Бирок күн өткөн сайын чарчай баштады. Кээде түнкүсүн Нурбекке мен чарчадым десе, Нурбек аны кучактап, эс ал дейт эле. Бирок жашоо эс ал деген сөз менен токтоп калбайт. Бир жылдан кийин Айдана эне болду. Кыздуу болду. Кичинекей наристени көкүрөгүнө кысканда анын жүрөгүндө башкача сезим пайда болду. Ошол күнү ал апасын түшүндү. Апасы аны төрөгөндө кандай коркконун, кандай чарчаганын,
канча жолу өзүнүн жашоосун балдары үчүн артка жылдырганын. Айдана кызын карап: "Мен сени эч качан өзүңдү жалгыз сезгидей кылбайм" деди. Кызы эч нерсе түшүнбөй уктап жатты. Бирок эне үчүн айтылган сөздөрдүн баары маанилүү болчу. Жылдар өттү. Турмушта жакшы күндөр да, жаман күндөр да болду. Нурбек экөө кээде урушуп кетишчү, кээде бири-бирин түшүнбөй калышчу. Анткени сүйүү дайыма эле гүл кармап жүрүү эмес. Кээде сүйүү ачууланып турганда унчукпай калуу, кечирим суроо, өз оюңдан баш тартуу, сеники туура деп айтууга күч табуу. Айдана муну бара-бара түшүндү. Бир күнү айылдан телефон чалды. Апасы ооруп калыптыр. Айдана дароо айылга жөнөдү. Апасын төшөктө көргөндө жүрөгү сыздап кетти. "Апа, келдиңби кызым? Эмнеге айткан жоксуз? Сенин өзүңдүн үй бүлөң бар кызым." Айдана көз жашын кармай албай: "Мен дагы сиздин кызыңызмын да, апа." Гүлмира кызын кучактады. "Ошол үчүн да айткан жокмун" деди. "Эмнеге, апа?" "Кызымдын жүрөгүнө дагы жүк салгым келген жок, кызым." Ошондо Айдана түшүндү. Энелердин эң чоң сыры кээде сыр эмес, баласына жуун көрсөтпөгөнү. Апасы бир күнү: "Кызым, күйөөңдү сүй, бирок өзүңдү да сүйгүн" деди. Айдана таң калды. "Эмне үчүн мындай айтып жатасыз, апа?" "Анткени аялдар көп учурда үй бүлөсү үчүн өзүн унутуп коет, кызым." "Апа, үй бүлө маанилүү да." "Маанилүү, кызым. Бирок сенин да жүрөгүң бар, сенин да кыялың бар. Сен дагы адамсың." Бул сөз Айданага күч берди. Ошондон кийин ал көптөн бери таштап койгон кыялын кайра эстеди. Жазуу. Айдана кечинде кызы уктагандан кийин жазып баштады. Ал күндөлүк жазчу. Кээде өзүнүн жашоосун, кээде апасынын колдорун, кээде айылдагы балалыгын, кээде болсо кыздардын үнсүз ыйлаганын. Ал эч кимди күнөөлөгөн жок. Анткени жашоодо баары эле ак жана кара эмес. Жакшы адам да туура эмес иш кылат. Жаман көрүнгөн адамдын да өзүнүн жарааты болот. Айдана адамдарды түшүнгөн сайын жазгандары тереңдей баштады. Арадан көп жыл өттү. Айдананын кызы чоңойду. Бир күнү кызы: "Апа, сиздин эң бактылуу күнүңүз кайсыл?" деп сурады. Айдана ойлонду. Той күнүн эстеди. Кызын биринчи жолу колуна алган күндү эстеди. Апасы менен сүйлөшкөн күндөрүн эстеди. Нурбек менен таанышкан күнүн эстеди. Андан кийин: "Менин эң бактылуу күнүм өзүмдү жоготпой калган күнүм" деди. Кызы түшүнбөй карады. Айдана жылмайып: "Кызым, аял киши турмушка чыкканда келин болот, эне болот, жар болот. Бирок ошолордун баарынан мурда ал өзүн жоготпо." Жылдар өткөн сайын апасы алсырай берди. Бир күнү Гүлмира кызын жанына чакырды. "Кызым, о апа, бактылуусуңбу?" "Ооба, чын элеби?" "Чын, апа." Апасы жылмайып: "Анда менин эмгегим акталган экен" деди. Айдана апасынын колун кармады. Ошол колдор эми мурдагыдай орой эмес эле. Бирок ар бир бурушунда бүтүндөй бир өмүр жаткан. Апасы көп өтпөй дүйнөдөн кайтты. Айдана аны акыркы сапарга узатканда көп ыйлады. Бирок жүрөгүндө бир нерсе бар эле: ыраазычылык. Анткени ал апасы менен коштошуп жатып, ага сүйүүсүн айтып үлгүргөн. Арадан дагы жылдар өттү. Айдана өзүнүн китебин чыгарды. Ал китепте эч кандай сырдуу окуялар жок эле. Кереметтүү байлык да жок, кылмыш да жок, жашыруун каттар да жок, жөн гана адамдар бар болчу. Апалар, кыздар, келиндер, эркектер, балдар. Китептин акыркы бетине жазып койду: "Мен ак көйнөк кийген кыз элем. Көптөр мени көйнөгүмдөн көрүшчү. Бирок менин чыныгы актыгым көйнөгүмдө эмес, канча жолу сынсам да адам бойдон калууга аракет кылган жүрөгүмдө болчу." Ал китебин жапты. Айдана күзгүнүн жанына барып, көп жыл мурунку ак көйнөгүн колуна алды. Көйнөк эскирип калган, ак түстүү да мурдагыдай эмес. Ал акырын гана жылмайып:
Сен мени ошол күнү гана сулуу кылган жоксуң деди. Көйнөккө карап, сен мага жашоомдун башталганын эскертип турасың деди. Андан кийин көйнөктү бүктөп сандыкка салды. Эми ага ак көйнөк керек эмес эле. Анткени ал аял болуунун эң маанилүү нерсесин түшүнүп калган. Аялдын сулуулугу анын кийиминде эмес, аялдын күчү анын үнүн бийик чыгарганында эмес, аялдын бактысы башкалардын аны кандай көргөнүндө эмес. Аялдын күчү канча жолу жыгылса да кайра туруп, жүрөгүндөгү адамгерчилигин сактап калганында. Ал эми чыныгы сүйүү адамды өзгөртүп салуу эмес, анын жанында туруп, сен кандай болсоң, ошол бойдон кал, мен сени түшүнүүгө аракет кылам деп айта билүүдө. Ал ичинен апасын эстеди. Апасынын үнү кулагына келгендей болду. Бактылуу бол кызым. Айдана көзүн жумуп, бактылуумун апа деди. Анан жылмайды. Анткени кээ бир адамдардын өмүрү чоң окуялар менен эмес, жөнөкөй күндөрдө жасаган кичинекей жакшылыктары менен маанилүү болот. Ал эми Айдананын өмүрү ак көйнөк кийген кыздын өмүрү эле. Кирдеген, жуулган, жыртылган, кайра тигилген, бирок жүрөгү ак бойдон калган. Кээ бир кыздар ак көйнөк кийгенде гана сулуу көрүнбөйт. Алардын тазалыгы көйнөгүндө эмес, жүрөгүндө болот. Ушуну менен китебибиздин аягына чыктык. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем.